иннаху кана халиман гафура. Себеби албетте ал халим, жана кечиримдүү. Халим дегени кыргызча жумшак деп которот көбүнчө. Бирок жумшак деген сөз толук халимдин таржымасы эмес. Эң кызыгы араб тили ушунчалык фасих, балагат, бай тил, аны кыргызчага бүт баарын толук 100% которуш кыйын болот. Биз эле эмес, башка бай тилдер бар, алар да которо албайт. Мисалы орус тил бизге караганда бай тил, урду тил бай тил, араб, англис тил бай тил, алар деле кээ бир сөздөрдү которо албай калат. Бул Аллахтын немеси, араб тили ушунчалык бир бай тил, уну баарын которуш кыйын болуп калат. Халим дейт, негизи халим дегени ачууну жутканда айтылат. Ачууну жутканда айтылат. Ачууну жуткандын натыйжасында халим болот адам. Түшүнүп атасыңарбы? Ачууң келди, анан үн чыкпай койдуң, анан жумшак болуп каласың да. Ачууң келгенде үч алсаң, болбой калат. Халим болбой каласың. Ачууң келди, үн чыкпадың. Ачууну жутуп, анан бирөөгө жумшак мамиле кылганды халим деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Жумшак дегенде жөнөкөй сөз менен чыгып калат, анда ачууну жутуу деген дагы мааниси бар. Аллах субханала таала Аллах субханала таала баягы бизде оор бастырык, жумшак деген маанилерди колдонсо болот, бирок халим деген сөз негизи ал ачууну жутуп туруп, анан өч албай койгондо айтылат. Түшүнүп атасыңарбы? Мына ушул жерде Аллах таала айтып атат, асман, жер эмне үчүн ордуна турат десе, иннаху кана халима. Субханаллах. Эмне үчүн турганын айтты? Ал халим. Ал ачуусун жутат. Эгер Аллах кааласа, азыр акыркы аяттан келет. Биздин кылган жашообузга Аллах таала секунд асман жер жок кылып берсе болот. Ал огунан чыгып жок болуп кетиш керек болчу. Шунда татыктуу ушугачы жарылып жок болуп кетиш керек эле. Бирок Аллах халим зат. Түшүнүңөрбү? Аллах ачуусун эмне кылат? Ачуусун Аллах таала мындай кылбайт, ачуусу калдырбайт. Аллах таалам ал бенделерин жакшы көргөн үчүн эмне кылат? Кечирет, мөөнөт берет, жумшактык кылат. Дагы ал оңоруп калар экен деген ниетте Аллах таала мөөнөт берет. Ошону айтат, иннаху кана халиман гафура. Анын себеби Аллахым халим. Ал жумшак, ал боорукер, ал бендесине түзмө-түз ошол замат эле азап бербейт. Жана гафура, кечиримдүү. Ошол кечирим болгон себептүү жашап атабыз. Аллахтын халим, гафур деген сыпаты менен жашап атабыз. Эки сыпат болбогондо кийинки аяттарда келет, 1 секунд турганга биз татыктуу эмеспиз. Жарылып кетиш керек эле. Жарылып кетиш керек эле. Адамдын өзүнүн жашап калышы таң калыштуу. Адамдын өлгөнү таң калыштуу эмес. Себеби биздин аслыбыз мейит. Жашап калганы өзү кызыктуу, таң калыштуу. Топуракка жан киргизип, рух киргизип, ойнотуп койгон зат Аллах. Анын жок болушу топурак экен асыл ушул. Таң калбаш керек аны, өлгөнгө таң калбаш керек. Ал биздин асыл. Таң калышлык ошо кумду, топуракты кайра эле инсан кылып, чырайлуу кылып, кооз кылып, иштетип койгон таң калыштуу нерсе. Ошондой топурактан жаратып, кооз кылып койгон зат өзүнүн каалоосун кылбаса дагы, баш ийбесе дагы кечирип келгени бул халиман гафура. Бул халимдиги жана кечиримдүүлүгү. Я Рабб, иннаху кана халиман гафура. Албетте Аллах халим. Аллахым ачуусун алдырбайт. Аллах таалам бенделерге жумшак, жеңил мамиле кылат, жана ал кечиримдүү.